Ассаламу алейкум, оштон көрүүчүлөрү. Бүгүнкү айкидо ыкмаларын көрсөтүүнү баштайбыз. Бүгүнкү ыкманын аты кокю наге. Эгер атаандашыңар өйдөдөн ылдый ура турган болсо, колунда кандайдыр буюм болушу мүмкүн, кинолордогудай колунда бутылка болушу мүмкүн, бычак болушу мүмкүн. Эгер өйдөдөн ылдыйга чаба турган болсо, кантип аны токтотуп жыгытсак болот? Көрөлү. Колун токтотуп алуу үчүн мындай кылып токтотобуз. Эртерээк келип туруп, чыканагын артка түртүп салуубуз керек. Эми жыгытуу үчүн колун кармап туруп, ылдыйга тартабыз. Колун токтотом, эми карап тургула. Арткы бутумду бул жакка коюп туруп, колун ылдыйга тарта баштайм. Эми карап тургула. Колун бул бетине өткүзөм да, ылдыйга тартам. Албетте, үйрөнбөгөн адам мынтип жыгылышы кыйын. Бирөөгө мындай прием жасаңар да, сынып травма алып калышы мүмкүн. Бизге да айкидо катышып жүргөн балдар гана ушундай жыгыла алат. Бирок эми айла жок болгондо айкидо ыкмаларын колдонгонго болот деп айтылат. Өзүн коргоо үчүн, эгер өмүргөргө коркунуч болуп аткан болсо, колдонсо болот деп айтылат да. Азыр дагы көрсөтөлү. Кокю наге ыкмасын. Жайыраак жасап көрсөтөбүз. Колду бул бетке өткөзөм да, буту да буяка өткөзүп туруп, ылдыйга тартам. Аз жай көрсөтөбүз, тез жасаса да болот. Бүгүнкү силерге көрсөтөйүн деген айкидонун жөнөкөй ыкмаларынан бири кокю наге болчу, шөмөнүч кокю наге. Жайдан жасап үйрөнсөңөр болот. Ар бириңерге ден соолук каалайбыз, ишиңерге ийгилик, саламатта калыңыздар.